Шумкар 2 мен Арыстан байланышқа. Шумкар 2 байланышта. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагынын Ош шаарында жайгашкан 36806 аскердик бөлүгү 2010 жылдын 8 август күнү Коргоо министрлигинин буйругунун негизинде түзүлгөн. Бул аскер бөлүк 10 жыл аралыгында өзүнө коюлган күчүрмөн тапшырмаларды кынтыксыз аткарып келүүдө. Аскер бөлүктүн өздүк курамынын ичинен мыкты аскер кызматчылары жыл сайын Орусия Федерациясында Алабединова ок атуу талаасында өткөрүлүп жүргөн танкалык биатлон жана башка эл аралык машыгууларга катышып, ийгиликтерди жаратып келүүдө. Первый выстрел мимо и вторым одиночным подбивает мишень. Фантастическая стрельба. Браво, Кыргызстан! Андан сырткары өлкө аймагында өткөрүлүүчү талаа машыгууларына өздүк курам активдүү катышып, өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп келүүдө. Жыл сайын аскер бөлүктүн курамы жаш жоокерлер менен толукталып, мамлекеттин бүтүндүгү жана бекемдигин коргоо үчүн жоокерлер аскердик ант беришет. Жана көз карандысыздын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Аскердик ант берген жоокерлер аскердик милдетин өтөөдө күчүрмөн даярдыгын жогорулатуу максатында аскердик бөлүктүн күн тартибинин негизинде күн сайын теориялык жана практикалык окутуулар бөлүкчө командирлери тарабынан жүргүзүлөт. Мамлекетибиздин коопсуздугун жана көз карандысыздыгын коргоодо күчүрмөн пландын негизинде жаш адистердин катышуусу менен аскер бөлүктүн өздүк курамы, батальон, рота, взвод тактикалык машыгуусун өткөрүп, өздөрүнүн күчүрмөн даярдыгын жогорулатып келүүдө. 2019 жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин аскер бөлүктөр арасында мыкты аскер бөлүк деп табылып, кургактагы аскерлердин кол башчысы вымпелине ээ болгон. 2020 жылы дүйнө жүзүнө тараган COVID-19 илдетин жайылтпоо жана мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин саламаттыгын сактоо үчүн өлкөбүзгө өзгөчө кырдаалык киргизилгенден тартып, аскер бөлүктүн өздүк курамы блокпосттордо күчүрмөн кызмат өтөп, илдетти жайылтпоо үчүн активдүү катышып, ар бир аскер кызматкери өздөрүнүн чоң салымдарын кошушту. 36806 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан офицерлерди, прапорщиктерди, сержанттарды жана жоокерлерди жана ошондой эле аскер бөлүктө кызмат өтөп кеткен бардык аскер кызматкерлерин 10 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, аскердик кызматыңыздарга ийгиликтерди каалайм. 36806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын жана саламаттыгын сактоо үчүн кандай кырдаал болбосун кызмат кылууга ар дайым даяр.